Баскетбол оюнунда жирафтардын упайы пингвиндердине караганда 13 упайга аз. Пингвиндер 87 упай топтогон. Жирафтар канча упай топтоду? Биз жирафтардын канча упай топтогонун эсептөөбүз керек экен. Жирафтардын канча упай топтогонун эсептөөбүз керек. Бирок аны эсептөө үчүн бизде маселеде айтып жатат, жирафтардын упайы пингвиндердине караганда 13 упайга аз. 13 упайга. Ал эми пингвиндердин упайы канча болот? 87. Демек 87ден 13 упайга аз упай топтошуптур жирафтар. Аны эсептөөбүз керек. Бул жакта дагы көрсөтүлүп турат. Пингвиндер 87 упай топтоду дейт. Ал эми жирафтар болсо белгисиз экен. Биз бул жердеги белгисиз санды табуу үчүн эмне кылабыз? Пингвиндердин санынан 13 упайга аз дегендиги үчүн биз 87ден эмне кылабыз? 87ден аз санды табуу үчүн анда кемитебиз. Биз 13тү кемитебиз. Себеби 13 упайга аз деп жатат. Ал үчүн биз 87ден 13тү кемитебиз. Амалды аткарабыз. 87 кемитүү 13. Кемитүү 13. Бул жерде кемитүү амалын аткаруу үчүн биз бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту кемитебиз. 7 бирдиктен 3 бирдикти кемитсек 4, 8 ондуктан 1 ондукту кемитсек 7. 87 санынан 13 санга аз болгон сан бул 74 экен. 74. 87 санынан 13 санга аз болгон сан бул 74. Демек, жирафтар 74 упай топтошуптур. Жирафтар 74 упай топтошуптур. Алар пингвиндерге караганда 13 упайга аз упай топтошкон.